Азыркы кезде айыл жергесиндеби шаарлардагы билим берүүгө болгон талап күндөн күнгө өсүп келүүдө. Ал эми келечек муунга сапаттуу таалим тарбия берүүдөгү жумуш ар бир жогорку билимдүү мугалимдин абийир иши десек болот. Учурда Өзгөн районундагы Илгертеден номер 67 Герман Степанович Титов атындагы мектеп күжүрмөн эмгектенип келе жатышкан мугалимдер жаш жеткинчектерге билим берүүдө өздөрүнүн тажрыйбаларын аянбай келишүүдө. Жаш муундарга сапаттуу билим берүү максатында биз мугалимдерди мына кыска мөөнөттүү курстарга, өз билимин өркүндөтүү курстарына тез жөнөтүп турабыз. Алар менен өзүбүздүн методдорубузду аларга барып көбүрөөк метод үйрөнүп келгенге аракет жасайбыз. Андан кийин семинарлар өтүп турабыз мектептерде. Окуучулар арасында дагы ошол класстан тышкаркы кечелерди уюштуруп өтүп турабыз. Айыл өкмөт арасында болот, райондук деңгээлде болот. Мектептин техникалык базасын чыңдоо үчүн ата энелер тарабынан, демөөрчүлөр тарабынан көп жардамдар болуп келди. Атап айтсак, 2016 жылы демөөрчүлөр тарабынан мектепке 15 видео көзөмөл коюп беришти. Андан кийинкиси ушул мынабы мектептердин ички жасалгалоосу боюнча дагы ата энелерибиз жакындан жардам берип келишет. Мектепте 890 окуучу билим алышат, 44 мугалим, 12 тек персоналдарыбыз бар. Бул мектеп Илгертеден бери нечен деген муундарга талим тарбиясын берип келет. Азыркы учурда замандын талабына жараша илимдүү, билимдүү келечек ээлерин тарбиялоодо. Мен кыргыз тилден жакшы окуйм. Математикадан, русский язык жакшы окуйм. Бар жок эле сабактан жакшы окуш керек, билимдүү болуш керек, тарбиялуу болуш керек. Ушул эле райондо Камилжан Райымбеков атындагы мектеп гимназиясы да учурда мектепте окуп билим алып жаткан мектеп окуучуларына татыктуу билим берүү менен республикалык, областтык, райондук олимпиадаларга үзгүлтүксүз даярдоодо келечек муундарды шыктандырып келишүүдө. Учурда келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш өспүрүмдөр күн санап өсүп келет. Аты аталган мектепте Элиза Айткулова 11 класста жаштайынан англис тилине ынтызар болуп келет. 5 классынан бери эле бул англис тил сабагына кызыгамын, кружокторго барып турамын. Мектепте дагы англис тил сабагын өзүм дагы жакшы окуймун. Азыркы учурда областтан 2-чи орунду алдым. Республикага даярданып жатам. Кудай кааласа республикадан да жакшы орундарга жетем деп максат кылып турам. Албетте эң биринчи кезекте бизди бул жака алып чыккан биздин мугалимибиз, мен Алтынай эжекем, Баргыбаева Алтынай. Ал эжеке ыраазымын, мени окутуп жатат, көп нерсени үйрөтөт. Өзүнүн билген нерсесинин баардыгын үйрөтөт. Башка жактардан да маалымат таап бергенге аракет кылат. Мектеп жупуну көрүнгөнү менен андагы заман талабына толук жооп берүүчү шарттар түзүлүп, ар бир окуучунун алдыга илим алуусуна умтултуп турат. 2017-2018 окуу жылында физика предмети боюнча биринчи мектептеги зоналык барып отуруп райондук кечеги болуп өткөн областтык олимпиадада бул бир кандай бир себептерденби же өзүмдүн күчүмөнбү 2-чи орунга жетип калдым. Бирок алда болсо бул мага чек эмес. Мен азыр республикадан бир жакшы орун алам деп күтүп атам, тиленип атам. Кудай кааласа ушул жакшы бир ушул орун алып, мектебимди, өзүмдүн ата энемди, ушул окуткан эжеке агайымды сүйүндүрөм деген менде чоң үмүттөрүм бар. Биздин мектептин жетишкен ийгиликтери аябай көп десек болот. Мисалы үчүн, мен өткөн жылда мисал кылайын, 2016-2017 окуу жылында биздин гимназиянын 6 окуучусу областтык олимпиадага катышып келди. Жыйынтыгында 3 окуучу 1-чи орунга, 3 окуучу 3-чү орунга ээ болду. 1-чи орунду алган 3 окуучубуз республикалык этапка олимпиадага катышып келип, ошол жерден физика предмети боюнча бир окуучубуз Жумадилов Садырова Бектирович 1-чи орунга ээ болду. Калган 2 окуучубуз бири физика предметин баргандагы, бири математика предметин барган. Бул окуучуларыбыз 5-чи орунду камсыз кылышты. Ал эми быйылкы окуу жылын айта турган болсок, быйылкы окуу жылында дагы областтык олимпиадага биздин 5 окуучубуз катышып келди. Алардын ичинен 2 окуучубуз республикалык олимпиадага катышууга жолдомо алышты. Бир эле билимдин артынан жүрбөстөн биз спорт, маданий иш-чараларга дагы аябай активдүү катышабыз мектеп гимназия. Быйылкы окуу жылында мындан 1 ай мурда 2 окуучубуз спорттун кикбоксинг түрү боюнча спорттун чеберлигине талапкер деген наам ыйгарылды.
Тогуз коргол оюну боюнча дагы биздин окуучуларыбыз мыкты ийгиликтерди жаратып келет. Жыл сайын облустук, республикалык турнирлерге катышып, ал жерден дагы 1-2 орунду ээлеп келген окуучуларыбыз бар. Ал окуучуларыбыз дагы спорттун мастерин талапкер. Мына сырткары бийик конкурстарына аябай жакшы катышып, байгелүү орундар ээлеп келген окуучуларыбыз бар. Жакында мен Кыргызстандык экениме сыймыктанам деген аттуу конкурс болуп өттү. Мына ушул конкурска биздин 8-класстын окуучулары катышып, бий сынагы боюнча 1 орунду камсыз кылышты. Өзгөн районунда Адыр балдар бакчасы ушул тапта жаш бөбөктөрдүн жүрөк кубанаарлык тилектерин аткарып келет. Айылда бала бакча өзүнчө көйгөйгө айланган учурда Айнура Эшназарова өзүнүн демилгесин эл ортосуна салып, ушул балдар бакчасын түптөө демилгесин ишке ашырган. Бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, эски мектептин эски зданиясы болчу. Канчалаган эмгегибиз, канчалаган күч аракетибиз кетти бул садикти ачыш үчүн. Азыр 2016-жылы сентябрь айынан баштап Адыр балдар бакчасы болуп өзүбүз бөлүнүп чыктык. Ошондон бери иштеп атабыз. 2 тайпабыз бар. 50 бала тарбияланат. 10 жумушчубуз бар. Ушу 2017 жылы өкмөт тарабынан 147 000 сом акча бөлүнүп, жылытуу түйүнүн киргизип алдык. Биринчи ишке киргенде бул жерде жанакындай мештер эле, колго от жагып, аябай түтүн болуп, бакчабыз чындыгында акыбалы оор эле. Эшигибиздин алдына балдар ойнотчу аянтчаларды курдук, селкинчектерди, сыйкылчактарды жасадык колубуздун келишинче. Кудай буйрса быйыл дагы көптөгөн нерселерибиз бар, ойлорубуз бар, максаттарыбыз бар. Ошону ишке ашырабыз деп атам. Бул детсаттын ачылганы биз үчүн аябай жакшы болду. Көптөгөн жумуштарды бүткөзүп алабыз. Базасы кичинерээк болсо да, бирок эл үчүн аябай жакшы кызмат кылып атат. Төлөгөн эмгек мээнети балдар үчүн немесе да аз, арзан, шаардагыларга караганда. 750 сомдон төлөйбүз, убагында беришке аракет кылып, ушу тарбиячы эжекелерге ыраазыбыз. Тарбиячы эжекелер жакшы билим берип атат. Үйгө барганда эжекем, апам деп өздөрүнүн аттарын, эмне үйрөнгөндөрүн айтып барат. 3 жашар кыздар даже бармак эмне, сөмө эмне көргөзүп, айтып, түшүндүрүп берип атышат. Сурасаң, эжекем үйрөттү, эжекем айтты деп мультфильмдердин түрлөрүн билишет. Телевизорду койгондо эле маша болуп атат. Ырдаганда ырды туурап бийлеп, чыгармачылык немелерин көргөзүп атат. Майрамдарда концерттерди коюп турушат. Биз дайыма келип катышып көрүп турабыз. Бул детсаттын жетекчилерине, тарбиячыларына биз ыраазыбыз. Келечек муундарга татыктуу таалим тарбия берүүдө райондук жетекчилик ар жыл сайын өздөрүнүн иш пландарын байма-бай мектептер менен акылдашып, келечекте жана учурда кандай маселе бар экенин ортодо чечип келишет. 2017-2018 окуу жылында Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу 95 мектеп, бир сырттан билим берүүчү мектеп иштеп, жалпысынан ошол 96 мектепте 2837 мугалим эмгектенип, 36173 окуучуга билим тарбия берип келишет. 2017 жылы Өзгөн районуна караштуу мектеп, Өзгөн районунда 6 мектептин имараты бүтүп, бүгүнкү күндө пайдаланууга берилип, ал мектептер иштеп жатат. Андан сырткары 2018 жылы бир мектептин курулушу аяктап, бүгүн ал мектепте окуучулар билим алып жатат. Андан сырткары 2018 жылы 15 курулуш объектилери жүрүп жатат, курулуштар жүрүп жатат. Алардын ичинен 10 мектеп, бир бала бакча, 4 спорт зал. 26-27 февраль күндөрү предметтик олимпиаданын областтык этабы өтүп, ошол областтык этапта биздин райондон 9 окуучу байгелүү орундарды алды. Алардан 5 окуучу республикалык турга катышууга жолдомо алышты. Жыл сайын билим берүүдө мектептерде билим алып жаткан жаш өспүрүмдөргө жарытарлык шарттар түзүлүп, келечекте өлкөбүз дүйнө өлкөлөрү сыяктуу илим билимге сугарылган илимпоз окумуштуулардын өлкөсүнө айланса дейбиз. Перизада Ташиева, Дарбан Алайчиев, Ош шаары, Өзгөн району.